Кыргызстанга азыр экономикабызды жолго коюп, аны андан ары өркүндөтүү маселеси биринчи орунда турат. Элдин талабы, тилек үмүтү дагы дал ушундай деп билдирди президент Садыр Жапаров бүгүн 30-июнда 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин биринчи сессиясынын жыйынтыктоочу жыйынында сүйлөгөн сөзүндө. Мамлекет башчысы салык чогулту, бажы төлөмдөрүнөн кирешелерди көбөйтүү ишинен тышкары кумтөр маселесин жолго коюу, өлкө бюджетине кошумча киреше булагын пайда кылуу боюнча иштер жүрүп жатканын эске салды. 30 жылдан берки проблеманы bir жылда барын жолго түзүп, жипке тизип койгондой кылыш өтө кыйын экен. Бирок көч бара түзөлөт дейт, четинен оңдоп келе жатабыз. Мына ушундай кыйынчылыктарга карабастан, эл тараптан тагылган иш милдеттерин так аткарып, карапайым калктын койгон талаптарын ишке ашыруу үчүн кандай гана тоскоолдуктар болбосун алга жыла беришибиз керек. Аны менен катар мамлекетте мугалимдердин, дарыгерлердин жана маданият кызматкерлердин айлык акылары эселеп көтөрүлдү. Калган тармактагы кызматкерлердин эмгек акыларын алдыдагы 1-августтан тарта көтөрөлүү деген конкреттүү пландар бар экендигин белгиледи. Айлыгыбыз мына 1-10-жылы 2000 алчумун. 5 жыл 2000 алдым. Ошо менен жашап келдим үйдө. Жаштар кетип калды, Россияга жаша албайбыз деп. Андан кийин 15-жылдан бери 5500 алдым. Мына былтыркы жылы 9700 болду. Азыр быйылкы жылы апрелден баштап 18 000 болду. Ири долбоорлордун бири Камбарата 1 кесин курууну колго алынды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун эмдиги жылы баштайбыз деген жакшы ниет менен биринчи кадамдар жасалды. Бул ири долбоорлор жүзөгө ашып кетсе, кумтөр сыяктуу эле ири киреше булактары пайда болот. Бул кадамдарды ишке ашыруу менен социалдык экономикалык көйгөйлөрдү четинен чече баштайбыз деди мамлекет башчысы. Калк арасында мындай кадамдарды колдогондор четтен чыгууда. Көмүскө экономиканы ачыктап, элдин жашоо шартын жакшыртууга бел байлаган ажоонун аракеттерин мактоого алгандар арбын. Эми Садыр Жапаров президент болгондон бери өсүштөр көбөлүү болуп атат. Аны көрбөгөндөр бар, көрүп баалагандар да бар. Мен ошо көрүп баалагандардын биримин. Эми мурун эч кандай жакшы нерселер жөнөкөй эле тынч жашоодо болсо, азыр бир кандайдыр бир нерсеге умтулуу болуп атат. Кумторду өзүбүзгө өткөрдү дейт, бул biz aldandı deyt, bul tor emez. Doğudan öngönün al dep koyat, Kırgızda. Ondan keyin mugalimderdin, medisina kızmatkerlerinin jana emelerdin tegi madaniyat kızmatkerlerinin akçalары kımbattады. Bul nege bolgan emes da murun, eç kaçın көңүл да бурган эмес. Жаран катары бүгүнкү күндө президентибиздин ишине мен абдан бир жакшы баа берет элем. Себеп дегенде буга чейин дагы көп жерлерде иштедик. Ошол убагында кандайдыр бир мындай бир сөз менен гана калып, турмушка ашпаган көп нерселер бүгүнкү күндө турмушка ашып атат. Мына билим берүү тармагын айта турган болсок, азыр билим берүү тармагында мугалимдер 80%га чейин айлык акылары көтөрүлүп, мындай бир чыгармачылык менен иш жүргүзүп жатышат. 2021 жылдын алгачкы 6 айында салык кызматы тарабынан 47 миллиард сом каражат чогулган болсо, 2022 жылдын ушул мезгилинде 68,8 миллиард сом топтолду. Ал эми 2021 жылдын январь-июнь айларында бажы кызматына түшкөн кирешенин өлчөмү 20 миллиард сом болсо, быйылкы бажы төлөмдөрдүн жалпы суммасы 31 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч бул багыттагы алдыга жылуудан кабар берип турат. Ал эми социалдык багытка республикалык бюджеттен үстүбүздөгү жылы жалпы жонунан былтыркыга караганда 40 миллиард сомго көп каражат бөлүнүп берилүүдө. Өлкөбүздө эң маанилүү болгон энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн быйыл 12,5 миллиард сом бөлүнүүдө. Салыштыруу үчүн айта кетсек, 2021 жылы энергетикалык коопсуздукка 3,4 миллиард сом эле бөлүнүп берилген. Мектептерде, медициналык мекемелерди жана башка социалдык жаңы объектилерди куруу башталып, бирок бүтпөй калган объектилерди бүткөрүү үчүн быйыл 13 миллиард сом бөлүп жатабыз. Мамлекет башчысы алдыда өлкөнүн сырткы карызын төлөө, каржы булактарын табуу керек деген чоң маселе бар экендигин эске салды. Буга чейинки берилген маалыматтарга ылайык быйыл 23 миллиард сом, эмдиги жылы 25 миллиард сом тегерегиндеги сырткы карызды жабуу милдети турат. Алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алган карыздарыбызды төлөшүбүз керек. Төлөй албасак өзүңүздөргө белгилүү болгондой өлкөнүн беделине шек келгени турат деп баса белгиледи президент. Нара Жапарова, Бектур Иманалиев, жаңылыктар үчүн.